Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. КТРК Спорт телеканалынын эфирин кайрадан эле Арена программасы уланып жаткан кези. Бүгүн күнгө шейшемби кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков. Ал эми алдыда дээрлик 50 мүнөттөй убакытта сиздер менен биз кызыктуу жана абдан маанилүү, маңыздуу эфир курабыз деген ишеним бар. Себеби биздин бүгүн куттуу студиябызга ушул спорт тармагында жүргөн, кыргыздын спортун өнүктүрөлү деп чет өлкөлөрдө өлкөбүздө жүргөн белгилүү эр азаматтар келип отурат. Аларды тааныштыра турган болсок, мына биздин жаныбызда отурган бул Маратим менеджмент промоутерлик компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Марат Бекмуратов мырза. Куш келипсиз. Ошондой эле кыргыздын белгилүү мушкери жакында гана бизди абдан бир кызыктуу беттеши менен кубандырды. Кубаныч Абдисалам уулу. Куш келипсиздер. Алдыда буюрса сиздер менен алдыңкы пландар жөнүндө, жалпы эле Кыргызстандагы ММА жөнүндө кененирээк баарлашып, жакшы бир маек курабыз деген ишенимибиз бар. Толкунданбастан өзүңүздөрдү жеңил, эркин кармап отурсаңыздар болот. Ал эми урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылып кетчү нерсе, биз түз эфирдебиз. Демек бизге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздарды 0312 65 66 02 номерине чалып берсеңиздер болот. Бүгүн тилекке каршы ушундай эле жол менен байланыша алабыз. Андан сырткары Инстаграмга деле кирип, эң акыркы постко сиздер өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздарды жазып койсоңуздар, биз бул жактан таап көрүп өз дарегине жеткиребиз деген ишенимдебиз. Анда эфирдин негизги бөлүгүнө өтүп, мына сиздерден бүгүнкү күндөгү кыргыз ММА тууралуу оюңуздарды угалы. Сиз биздин Арена программасына келип отурган алгачкы ММА боюнча менеджерсиз. Мен оюмча сизге өтө көптөгөн кызыктуу суроолор бар бизде. Жакшы жооп бересиз деген ишеним бар. Негизинен эле бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда мушкерлерди чет жакка алып чыгып, баягы өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү канчалык деңгээлде башка чет өлкөлүктөргө салыштырганда өнүгүүдө? Негизден ушул акыркы 3 жыл чемелигинде Кыргызстандын ММА тармагы аябай бийик көтөрүлдү, нежели башка жылдарга караганда. Себеби дегенде бул спорт өзү күндөн күнгө популярдуу болуп баратат. Ошого андан сырткары биздин Россия шаарында көп боецтерибиз в основном тренировка кылып, өздөрүн көрсөтүп, ошо чоң ареналарга чыгууга өздөрүн. ММАдын азыркы мурдагы сапатына караганда азыркы сапаты көп өстү десем жаңылышпайм, Кыргызстандык. Анан ошо промоутерлер канчалык деңгээлде баягы өсүүдө? ММА өнүккөндүгүн албетте азыр гана айтып өттүңүз. Да, ММА өнүккөндүгүн эми биз кандай десем, ошол эле Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, ошондой адамдардын көптөгөн мээнети десек да болот. Азыркы ММАде көбүнчө зрелищный, кызыктуу бой көрсөткөн боецтер всегда тандалат. Бизде андайлар абдан көп Кыргызстанда. Ошол себептен только алдыга умтулуп атабыз, буюрса. Бар да алдында деп ойлойм. Жакшы, кыргыз ММА жөнүндө, жалпы эле ММАдын абалы жөнүндө жакшы жооп бердиңиз. Эми мына Кубаныч мырзага сөз берели. Кече күнү эле, жаңылбасам бир жумадан ашып калды, 15 апрелде сиз Орусиянын Грозный шаарында болгон Беркут мелдешине катышып келдиңиз, гран-при мелдешине. Атаандашыңызды жеңип алдыңыз, экинчи раундтан кийин техникалык нокаут менен. Бул боюнча дагы мекендештерибиз балким биринчи жолу угуп жаткан болушу мүмкүн, кээ бирлери айтып коюшубуз керек. Жалпы эле эмне өзгөрүүлөр болду? Кандай жаңылыктар бар сизде? Биринчиден ассаламу алейкум кыргыз элим. Бизде эми акырындан мына кеше акыркы боюман кийин эми келечекке жакшы ынтылууга мындай көз жетип калды да, мындай. Эми кийинки бойлорго деле кечеги сопернигим аябай күчтүү болчу. Мен урушуп келаткан бойлорум эң күчтүү соперник кечеги болчу. Ошого эми мындан кийинки бойлорго мындай дальнейший келечекте чоң игиликтерге жетишке көз жетип калды. Ошого ынтылабыз буюрса.
талкай дагы эмгек кылып. Жакшы. Кубаныштын негизин айтып кетсем, биринчи соперниги ошол гран-принин фаворити болмок. Магомед Эмин Миятлиев деп ошол Майырбек Хасиев ошо өзүңүз билгендей ACB'нин президенти өзү келип ошол турнирде отуруп, именно ошол беттешке келип, ошол кандай айтсам, ошол турнирдин эки фаворити Кубаныч менен ошо Магомед Эмин. Ошону биринчи кругда коюшту специально, кимиз күчтүү болсо ошону. Магомед Эмин 2014-жылы азыркы белгилүү болуп келген Забит Магомед Шариповду любительский, мындай кандай десем, сүйүүчүлөр арасындагы бойдо утуп алган. Уровени өтө жогору болмок. Еще Кубанычка чейин ал кандай десем, утулган эмес. 5 победа, 5 поражение. Андан сырткары ошол эле сүйүүчүлөр арасында көптөгөн турнирлерди утуп келген. Ошого сыяктуу биринчи фаворитти Кубаныч утуп алды. Ошого өзү айтмакчы, ишенич күчөйдү, буюрса, кандай десем, можно не расслабляться этпеш керек. Худшие только впереди. Күчтүү балдар тандалган. Ошого издеп кетмекчи. Сиз эми баягы менеджер кантары айтып өтсөңүз, ал Беркут Гран-при мелдешинен негизинен кандай жолдор менен мушкерлерди тандап алат? Беркут Гран-приде кандай десем, ал жерде азыркы биз айтып кеткендей Шердок деген анча деле маанилүү эмес. Ал жерде именно боецтин сапатынан эме, боец ошол эле сүйүүчүлөр арасында кандай результат берген, канча жерлерде урушкан. Кубанычты ошол акыркы Eagles, ошол боюнда мурунку Молдовада урушкан Eagles деген турниринде атаандашын 3 мүнөттө нокаут менен уткан. Ошондон кийин эле организатор чалып Кубанычты бизге бер ушу гран-приге деп неме кылды. Макул, почему нет, көзүн көрсүн. Кубаныч өзү командамды айтып кетсем, эгер өзүмдүн командамды алсам, боецтериме легкий, анда прогулка жок дегендей да. Всегда күчтүүнү утсаң, тааныласың, эгер неизвестный боецтерди утсаң, эч ким деле баалабайт, билбейт. Ошон үчүн Кубаныч ушунча урушуп келгенде, мен салган боецтер баары күчтүү эле. Уткузгандары да, уткандары да. Азыркы уткузган боец Руслан Рахманкулов деген М1де уже жакында титулга урушат. Бүт атаандаштар менен акырынга чейин мушташат. Жакшы. Ушундай күчтүү мушкерлер менен беттеш алып барып, андан кийин гана көп эл калың журтка таанылып келе жатат албетте. Анан эми кийинки максатыңыз кандай? Эми гран-при мелдешинде сиз чейрек финалга чыктыңыз. Чейрек финалдагы атаандашыңызды изилдеп көрдүңүз да. Негизинен эле качан болот кийинки беттеш? Ошо кийинки беттеш буйруса июлда деп атат. Пока точно время белгиленет, датасы белгилелек. Эми ага даярдык ушундай эле сборлор кылышыбыз керек да. Бир ай 2 жолу бул бойго чейин. Буйруса Орозодон кийин жакшы даярданып ушу бойго гран-приге, эми кыргыз элиме гран-принин титулун алып келиш, кыргыз элин желегин көтөрүш биздин максат да. Ошол буйруса жакшы даярданып барып утуп келишибиз керек. Жылдын аягына чейин болуп бүтөт гран-при мелдеши. Жылдын аягына 30 декабрга деп атат, ошого эң акыркы финал болот да. Ошол кийинки атаандашы Абдулла Альмурзаев ошол эле турнирде утту. Өзбекстандык Бабур Курбанов деген өтө күчтүү боецти утуп кетти. Ал мурдагы атаандаштан өзгөчөлүгү көбүнчө күрөшкө маани берет. Өзүңүз билесиздер, всегда чечен боецтерден ушу күрөштөн биз азмат алдырып коебуз. Ошон үчүн бул кийинки боюндагы кыйын сыноо деп эсептейм. Ошого жакшы даярдык көрүш керек. Буюрса. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө сиздин негизинен эле Маратим командаңызда канча мушкер бар? Канчасы Кыргызстандан, жана белгилүүлөрү кимдер дегендей? Азыр Кыргызстандан 14 боец подписаны, келишим түзүлгөн. Некоторые келишим түзгөндү өзү кандай десем мен, некоторые жерде баягы джентльменское соглашение деп кой, жөн эле мындай келип көз иштешели деп эле кол алышып эле. Анан ошол башка жактан келген балдар менен атайын келишим түзөм. Ошол эле там Ариет Бекишев дагы башка боецтер. Себеби акыркы убакытта
ошондой кылбасаң өтө кыйын болуп калды. Себеби спортсмендер кандай десем, ар бир өскөн сайын өзүнүн акылдаштары, өзүнүн тренерлери башка жака ооп кетет экен. Ошого келишим түшүп атат, закондуу түрдө кылганы аябай жакшы деп ойлойм. Эми сиздин баягы сиз менен келишим түзгөн мушкерлер сиздин уруксатыңыз жок, башка мелдештерге катыша албайт. Жок. Только болгондо эле ушунча өзү промоутердик компания ачылганына 1,5 жыл болду. Ушунча иштеп, мындай айтканда эң эле оңой деп орустар менен иштеген деп айтам. Себеби дегенде билбейм. Алар аябай пунктуальный келишет. Бирдекени айттыңбы кылышат. Кандай иштесиң, айткан жерин кылышат эгер. Ошол и азыр получается менде 4 өзбекстандык боец, анан 3 россиялык боецтер бар. Ошо келишим түзүлгөн иштеп жүрөбүз. Жалпы 21 мушкериңиз бар экен. Да, 21 мушкерибиз бар. Абдан жакшы. Анан ушул кайрадан эле мушкерибизге суроо бергим келип турат. Эми баягы Кыргызстандын өзүндө эле машыгуу бул деле жакшы. Бирок чындыгын айтыш керек, чет өлкөдө ММА бизге караганда өнүгүп кеткен. Айрыкча ушул батышта, Орусияда, Америкада, Таиландда аларда атайын лагерлер бар. Абдан күчтүү мушкерлер чогулуп ошол жерде машыгуу окуу жыйындарын өткөрүшөт да. Кийинки сборуңуз же болбосо машыгуу окуу жыйыныңыз качан, каякта өткөт? Азыр чечилип атат. Биринчи сборум Швецияга буйруса ошону чечилип атат да. Ал жакта Швецияда 1 ай өтүп келип, андан кийин кайра Москвага барып, ошо Eagles деген залда кайра улантып бойго жегенде аякталып атат да. Ошо бул жакта кылса болот, тренировка болот. Просто соперниктер, спарринг партнерлор арасында бул жакта иштегенч бири-биринен опыт алыш кыйыныраак болот. Ал жакта бардык чемпиондор бар. Россияда деле көп жактан бар. UFC'де урушуп, Fight Night'тын чемпиондору бар. Ошолор менен өзүң иштесең, өзүң ошибкаларыңды биле бересиң да. Күндө иштеген сайын ошого карап өзүң өсө бересиң. А бизде бул жерде кичине условия жоктугунан балдар кичине слабыйраак болуп атат да. Ошон үчүн сбор кылышыбыз керек да. Анан акыркы учурларда деле мурун деле көрүп келип жүрөбүз. Абдан күчтүү мушкерлер бар Кыргызстанда. Эми баары дебейин, кээ бир мушкерлерибиз бирок баягы өзүдө күчтүү болуп жүргөн менен чет жакка чыкканда сынып калып атат да. Бул эмне себептен болууда ушул нерсе? Же биздин деңгээлибиз бир аз төмөнүрөөк, же даярдыктын жакшы эместиги, же витамин иштирүү бизде жакшы өнүккөн эмеспи? Сиз ошол айткан факторлордун бардыгын аздай немеси бар. Себеби дегенде биринчиден психологический бузулат. Бул жерде өзүнүн публикада болуп кеткен, ар бир өзүнүн мушкерди өзүнүкү колдойт. Көнүп калат ошого. Көнүп калат ошого. Витамин иштерим и машыктыруу жактан дагы бизден пока айткандай Россиянын деңгээлиге жетиш аз дейт. Жетпей калып атабыз. Ошол уткан боецтерибиз ошо өзүнүн опыту менен же некоторые мушкерлерди, когда чыккан публика болеть этпей, наоборот, башка өздөрүнүкү болеть этсе, наоборот, аларды заводить этет. Ошол настрою наоборот күчөйөт дегендей. Ошон үчүн характерине салып эле утуп кетпесе, көбү күйүп калып атат. Күйүп калган спортто ошондой неме бар. Ошо күйүп калып эле жакшы уруша албай калып атат. Өзүнүн сапаттарын толугунча көрсөтө албай атат десем болот. Ошого көбүнчө уткузуп коюп атабыз. Демек, чет жакта беттештерди көп өткөрүш керек. Ооба. Азыр жана айтып кеткендей, Россияда азыр өтө көп мушкерибиз бар. Спорт залдар, мындай десем, ошо Москванын өзүндө эле 30дан ашык спорт залдар бар. Жеке спорт залдар эмес, анан ошо арендага алып иштетишип, жаштарыбыз спортко көп кызыгып атат, только жакшылыкка. Не обязательно там ошол жерде тренировка кылып бир результат бериш, өздөрү үчүн кылып, чем көчөдө жүргөндөн көрө өздөрү үчүн кылганда аябай жакшы деп ойлойм. Ошого чет жакта
жүрүп урушкандар алар иштешип өзүңүз деле билсеңиз иштешет. Күндүз иштеп, бир жумада 3 жолу тренировка кылышат. Анан витамин жетпейт. Андай бир жумада 3 жолу тренировка алып просто сүйүүчүлөр эле кылат. Бизде профессионалдар деле ошондой тренировка кылып, ошондой деле немеде характер менен утуп кетишип атат. В основном утуп ошондой жүргөндөрүбүз бар. Ошол. Жакшы, анан промоутерлук компания дедиңиз, эми бүгүнкү күндө казакстандык бир менеджерди тааныйм, Саят. Фамилиясын унутуп атам. Абдрахманов. Ал UFC'ге чейин жеткени калды чамамда. UFC'ге жетти Саят. Жетти деп да айтсак болот. Петр Ян деген ACB'нин чемпиону бар, ошондо UFC'ге Саят подписать этти. Кандай десем, Саят өзү негизи Таиландда жүрөт. Таиландда аябай күчтүү мушкерлер бар. Биздин мушкерлер да көп барып келип жүрөт. Саят негизи эле 5 жылдан бери ошо менеджерлик менен иштеп келет. Аябай өзүнүн ишини так билген менеджерлерден десем жаңылышпайм. UFC десек, UFC Bellator менен кандай десем, баягы орусча айтканда связь бар бизде деле. Но сиз мен жарым сөзүм менен түшүндүңүз го, эмнени айтарым. Ошол но деген жери бар. Бизде спортсмендердин мировой рейтингде, дүйнөлүк рейтингде пока сапатыбыз туура келбей атат. Ошого туура келиш үчүн күчтүү турнирлерди утуш керек, күчтүү боецтерди утуш керек дегендей ошол. Айтайын дегеним, сиз ошол өзүңүздүн компанияңыз кайсы баягы уюмдарга мушкерлерди алып чыгууда? Эң баягы рейтингдүү деп алып карасак, Орусияда рейтингдүү мелдештер көп, ошол эле ACB, ошол эле M1 Global, Ахмат деген сыяктуу. Негизи Россияда, Европада бүт эле уюм менен иштешем. Баардыгы мен иштешпейм деген, билбейм деген, ошол уюмдарда мен тааныбайм дегендер жок болсо керек деп ойлойм. Себеп постоянно сүйлөшүп, постоянно эме кылып турабыз. Боецтерди. Алар сизди таанышат же сиз аларды? Ар кандай болот. Мисалы, M1 Global'да мен орус боецим Аркадий Лисин деген 93 килограммда боецим бар. Аябай күчтүү жаш боец. Ошол менен иштешип жүргөндө M1 Global ма Александр Шульдиков деген матчмейкер өзү жазган. Марат, ошол боециң, оказывается, сенде подписан. Орустан ошол эмеси, ал биринчи ошол кандай десем, боецтин өзүнө жазыптыр. Ошол социальный тармакта жазган экен. Аркадий айтыптыр, ошол Марат менеджерим, ошол менен сүйлөш дегенде, Шульдиков Александр мага жазып, ошол менен сүйлөшүп, ошондо сүйлөшүп калганбыз. Бул кандай десем, бул иш ошондой, барган сайын көтөрүлөбүз, барган сайын ар ким менен сүйлөшүп дегенде өсө бересиң деген. Акыркы убакта Европа менен Россияда бүт уюмдар менен иштешип, бүт уюмдар менен тааныш десем жаңылышпайм. Өзүм ошол. Абдан жакшы. Ал ортодо мен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кайрылуу өтөлү. Бүгүнкү эфир биздики түз эфирде. Байланышка чыгып өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Студиябыздын номери 0312 65 66 02. Ал эми Арена программасынын өнөктөшү Лалаф уюлдук тиркемеси. Лалаф уюлдук тиркемеси бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1 миллиондой мекендештерибиз көчүрүп алып, колдонушуп, өздөрүнүн ишин оңой бүтүрүшүүдө. Демек, ошол миллиондун ичинде сиз дагы болуңуз, көчүрүп колдонсоңуз жарайт. Эми Кубаныч мырза, кайрадан сизге келели. Акыркы беттештериңизде 2 жолу жеңишке жетиштиңиз. Бизге былтыркы жылы аренага келген учурда сиз VF Global деле мушташып жүргөн болчуңуз. Андан бери чоң уюмдарда беттеш алып баруудасыз. Негизинен эле Кыргызстандагы уюмдардын абалы менен чет өлкөдөгү, Европада, Орусиядагы уюмдардын абалы кандай экен, деңгээлин салыштыруу болобу? Ал жакта эми ушундай эле деңгээлде делечи. Просто ал жакта өзүңүн элиң жок, баягы поддержкага чыккан, барып чыккан. Ал жерде бир 2 барасың, 3 барасың, калган өзүнүн жери болот баягы. Бул жерде өзүң элиң колдоо турган бул дух дагы башка да. Чет жакта биринчи ал жерде өзүңө алып чыгыш керек да, биринчи туура алып чыгып, ал жерде шашпай,
күйбөй уруш керек да. Ошого биздин баягы ошодон эле утулупка чыкканда эле баягы бу жерде иштеп жүрүп, ал жерге чыкканда эл сүрүү да башка да. Ошондуктан көп баягы эле утулуп калат. Кыргызга койгон соперниктер орустар постоянно айтышат да, дагестанецтер до конца 3 раундга чейин жүрө беришет да, булар выносливость болот деп 3 раундга даярданышат. Эдени биз жүрө беребиз, мындай биякта чыдампай болот да, тренировка деле природа деле өзү таза да. Ошондуктан бизде кичине опыт слабый болот. Ал жерге чыккандан кийин мындай тактика да жок, урушканда минутага карап, алар минутаны айтып турат, ар бир 2 минутта калды, 2 минутта калганда мындай иштейсиң деп, барып соперникке карап бойлорун даярдайт да. Бизде чыгасың, урушасың дейт, уур дейт да. Биякта турган секунданттар, ал жерде полный тактиканы коюп беришет. Уур теп дейт. Иште Ал минутта, 1 минутта иштейсиң, 1 минутта эс аласың деп полный чыгып эс алгандар полный коюшат да. Ал жактагылар, ошо менен эле алар утуп берет. Ата биздин баястер күчтүү. Жакшы, анан ушул боюнча эле суроо уланууда менде. Ошо акыркы беттешиңизде орусиялык баяндамачы бар. Ушул ММА боюнча Беркуттун мелдештерин, эсибин мелдештерин Асланбек Багаев. Ошол комментатор айтты, кыргызстандык мушкерлер тактика коюшпайт депчи. Тактика коюшпайт, чыгып турушу эле анан кийин тактикалык жактан алсыз болушат деп ачык эле айтты да. Бирок бүгүн Абдисалам уулу Кубаныч жакшы тактика менен чыгыптыр деди. Негизинен эле сиздин тактикаңыз иштедиби же ал жерде дагы баягы кичине оомат болуп кетти сизге? Жок, ал жерде мен былтыр дагы ошо эсиби бар урушуп утуп келгенде деле ал жакта 3 ай, 4 ай даярдандым. Күчтүү, ал жакта опытный баястер менен иштеп, кечеги дагы бойдун алдында дагы бар. 2 жума 15 күн тренировка ошол жерде даярдандым. Ал жерде баягы Каримов Ислам деген тренер өзү тактиканы коюп берди. Ал соперник өзү мындай дистанциядан урушсаң, мени утуп коет эле да. Путу колу катуу иштеген. Баардык соперник мындай бойлорунда көбүн эле уруп, тебип түшүргөн да. Ошого мени баягы Каримов Ислам полный тактика коюп берген. Ошо биринчи раундтан баштап өзүн кубалап иштеп, күрөшкө алып түшүп урушуң керек. Ошо жагы кичине минус жагы ошо жак деп күрөш жагын айткан да. Мен ошого басым жасап, ошого тренировка кылып, тренировкада постоянно ошону отработка жасаш элем да. 15 күн. Бул жакта деле жасап, бул жакта деле 2 ай, почти 1 ай даярданып, ал жакта бир 15 күн даярдандым да. Ошо тактика коюп чыккандай эле план менен эле болду да, бой. Ошондой эле болду. Жакшы. Негизинен эле койгон планыңыз толугу менен ишке ашты. Ишке ашты десем болот, полный. Жакшы. Анан эми бүгүнкү биздин Марат Бекмуратов коногубузга, мырзага тек гана эки гана адамга эмес, көп адам жөнүндө билип алсак болот. Себеби сиздин колуңузда 14 мушкер бар дедиңиз. Эми орусиялык же башка өзбекстандык мушкерлерге биз балким тааныбайбыз, балким көп да кызыктар эмеспиз. Ошол кыргыз мушкерлери жөнүндө айтсаңыз, кайсы мушкерлер жакында кандай чоң уюмдарда биттеш алып барат сиздин командаңыздан? Ал да биз үчүн абдан маанилүү нерсе. Биздин командабызда азыр аныкталган бул Немат Абдрашитов, ошол молдовалык организация Eagles организациясында Беллатордун баясы менен Марсел Мирцу деген баясы менен урушат. Аябай деген күчтүү баяс да. Экинчи жагы Немат өзүнүн весинде эмес, 70 килограммда средний весте түшөт. Ошол жерде да. Мындай десем, Немат буюрса бул бойду утушка жакшы настрой алган, себеби акыркы боюндан кийин жакшы психологический настрой алып, жакында эле 8 апрелде өткөн чемпионат Кыргызстана самбо, жүгүрмө самбо боюнча чемпион Кыргызстана болду. Ошого настрою жакшы, даяргерлик буюрса жакшы болуп атат. Ошол жана эле айтып кеткендей күчтүүлөрдү утуш керек. Баягы Беллатор болобу, башка болобу, 4, то есть 2 кол, 2 путу бар дегендей. Ошого буюрса утушка аракет кылабыз. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, Бекишев Ариет буюрса травмасына жакшы илиштетип болсо, акыркы боюнда травма алган экен. Эгер көп суроолор келет мага, эмнеге мушташпай калды эсибиде деп. Ошо травмасына байланыштуу мушташпай калды. Эми Орозодон кийин Ариетке рейтинговый бой беребиз деп атат. Ошол эле Беркуттан буюрса соперник чечен мушкер болот. Буюрса ошон
Ариет Ал негизи рейтингтүү беттеш гран-принин алкагына кирбейт. жок, гран-приге кирбейт. Бирок рейтингтүү беттеш дагы Ариеттүү ошол жерден кандай десем, Ариеттин өзү негизи мушташкан чечендик уюмдарга жаккан, ал сразу эле айткан, ушу 2-3 бой утса, гран-прини утса утпаса биз өзүбүзгө алышыбыз мүмкүн деп. Ошого Орозодон кийин буюрса Ариет жакшы ойлонуп, жакшы тактика коюп келсе, утса жакшы болмок дейм. Пока ошол. Жакшы, азырынча ушул мушкерлер сиздин командаңыздан беттеш өткөрөт. Анан жакында гана маалымат угуп калдым, мага келди ал суроо. Чындыгында эми мен арена программасынын алып баруучу катары башка кесиптештериме салыштырмалуу көбүрөөк ошол ММАга басым жасайм да. ММАдеги мушкерлерди же болбосо мына сизге окшогон менеджерди биринчи жолу чакырып атам, бирок машыктыруучулар келет дегендей. Анан Бекболот Абдылда уулу Беллатор менен келишим түзүптүр. Ошо күз айларында ошол АКШга барып беттеш өткөрөт экен. Ошону билип бериңизчи, ошол чынбы, чын эмеспи деп мага Instagram баракчама жазыптыр. Анан мен дароо эле бергим келди. Сизгечи жазайын деп, анан кийин кайра ойлондум. Арена программасында келип, эл менен чогулуп алчы депчи. Бекболот ал информация, значит, сизге туура эмес келиптир. Бекболот негизинен эле ар бир, кандай десем, ар бир промоутерге жагат анын тактикасы. Аны өзүңүздөр билесиздер. Ойлонбой мушташат, настроен мушташка коюп чыгат. Кандай десем, көчө мушташ салып, тактика койбойт. Бая жана эле айтып кеткендей, Бекболотто эч качан тренерлер, канча тренер болсо тактиканы койгондо макул дейт, бирок чыкканда өзү билет. Ошого Бекболотту One FC уюму кызыктырып жатат эле, но условиялар болду эле. 3 бой утсам, 3 бой ошол эмеде рейтингтүү бойлордо утса, биз келишим түзүшү мүмкүн деген. Ошого пока ошол пландар менен кетип атабыз. Буюрса болсо жакшы болмок, честно. Демек ал Айзага барышы мүмкүн. АКШга эмес, Азияга. Жок, АКШга жок. Жакшы. Анан жакында гана сиз Казакстандын Алаш Прайд уюмунун кезектеги мелдешинде матчмейкерлик же болбосо мушкерлерди баягы атаандаштар менен коюуга аралашып матчмейкерлик кызматты өтөдүңүз. Бул мындай чоң уюмда сиздин алгачкы эмгегиңиз болсо керек. Ооба, туура айтасыз. Ошол мурда Алаш Прайд менен сүйлөшүп келчүмүн. Данияр Каскаров деген агабыз бар, казакстандык. Ошол Алаш Прайд клубунун и промоутерлик компаниясынын президенти. Көптөн бери сүйлөшүп жүрчүмүн. Ал жерде мурда башка кишилер иштечү, матчмейкерлер иштеп, ишини толук кылган эмеспи, билбейм. Ошого мага чалып айтты, Марат, жардамың керек, кебекөз ушундай иштешели. Мен эми сен көпкөөнү тааныйсың, көп байстерди билесиң, өзүң келип жардам бер деди. Ошо мен барып иштешип биринчи жолу иштештик. Марат мырза, азыр сизге кечирим сурайм сизден. Сиз бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен, аны күттүрүүгө биздин акыбыз жок. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз, куш келипсиз. Саламатсызбы? Алло. Демек кетип калыптыр. Аймактан чыкканго чамамда. Балким бирдиги түгөнүп калды, балким башка да себептер бардыр. Ошол Данияр ага менен келишим түзүп, ошо менен иштешип биринчи турнирди өткөздүк. Аябай деген жакшы ойлор келди, турнир жакшы өттү деп. Кандай десем, акыркы немеде выражение бар, проходной бой болгон жок, бардыгы тең байстер коюлду. Ошол кайрадан көрүүчүбүз кайткан экен бизге. Куш келипсиз. Бул сапар сурооңуз жетет деген ишенимдебиз. Алло. Түшүнүктүү. Кийинкисинде сизден суранчы, чалбай эле койсоңуз ыраазы болот элек. Чалсаңыз аягына чейин бизге сурооңузду берсеңиз жакшы болмок. Сөзүңүздү жыйынтыктап койсоңуз болот. Ошол биринчи турнир жакшы өттү деген үмүттөбүз. Ошо турнирден кийин Данияр ага келип рахмат айтып, кийинки 12 майда боло турган турнирде дагы азыр файтка түзүп атабыз.
буюрса аябай күчтүү беттешүүлөр болот. Ошондой эле айтып кетчү негиз Актилек Жумабек уулу ошол белгилүү биздин мушкер Махир Мамедов менен беттешет. Ошол гран-при өзү башында келгенде биз сүйлөшкөнбүз, ошо гран-при кылсак, гран-при деген нерсе өзү всегда кызык. Ошо Азияда эң күчтүү мушкерлердин көбүнө чогултуп. Жакшы. Бизге дагы көрүүчүбүз чыккан экен, урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Куш келипсиз, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен ушул жакта турган байкелерге суроо берейин эле да. Бере бериңиз. Биз сизди угуп атабыз. Сыналгыдан алыстап. Абдибайчыл Усманкул үйлөнүп алды да, ошо жакында бой болуп атат го, майдачы. Ошого таасири тийип болбойбу? Абдан кызыктуу суроо болду, бирок эми аны Бусурманкул мырза өзүңүз берсеңиз болмок өзүнө. Негизи бул суроого кубаныч жооп берсе дейм. Мушкер катары, Мушкер катары. Эми сиз мисалы үйлөнүп алдыңыз деп коелу 2-майда. Сиздин беттешиңиз июлда. Сизге таасир этпейби ошол нерсе? Эми кандай жооп берсек, таасир деле этпейт. Эми ал жерде азыр Бусурманкул өзү башка жакта даярданып жүрөт. Үйлөнүп алып бул жакта үйлөнүп алып бул жерде жүргөн жок. Ал даярданып жүрөт боюна. Ал ошол жакта даярданып келсек деп жакшы эле болот деп ойлойм. Эми бул жерде ушу үйлөнүп алып кайра ушу тиричилик менен жүрө берсе, анда айтыш кыйын эле. Туура. Буга чейин эле Марат мырза аны белгилеп өттү. Бүгүнкү күндө мушкерлерибиз 3 маал машыгып, анан кийин жумуш иштейт деп. Сиз Кыргызстанда эле машыгасыз, мен билгеним боюнча. Негизинен башка жумуш кылбайсызбы? Сиз башка нерсе менен алаксыбайсызбы? Тек гана профессионалдуу ушул мушкер баягы спортко гана басым жасайсызбы же дагы Жок, акча табуунун башка жолдоруна аралашып жүрөсүз? Азырынча ушу спорт менен эле менин оюм ушу алда койгон максаттар бар. Ушу спорт менен эле азыр 2 маал тренировка кылып, ушу менен эле жүрөбүз. Бир аз үйдөгүлөргө жардам берип, бир жакта жумуш жасап, ошол жактара барып, атак официальный эле иш жок. Жөн ушул спорттун аркасынан эле даярданып жүрөбүз да. Жакшы, себеби бул суроону бергеним, бизде Кыргызстанда айырмасы жок кайсы спорттун түрү. Мейли футболчу болсун, мейли башка спорттун түрүнөн эл аралык аренада чыгып жүргөн көптөгөн спортчуларыбыз, чын айтыш керек, кечке маал машыгат, күндүз эртең кечке иштеш керек бир жерде. Бул албетте биздин көйгөй. Эгерде ушинтип отура турган болсок, бизде жакын аралыкта өтө чоң жеңиштер болбой калышы мүмкүн. Кайрадан байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Куш келипсиз? Алло, куш келипсиз? Саламатчылык. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Угуп атабыз. Саламатчылык. Жакшы. Эми сиз балким Пазылов мырза мидинге жооп бере албашыңыз мүмкүн, Ариет мырза жөнүндө. Ариет мырза жөнүндө айтып кеткеним ошол орозо бүтсүн. Ариет көп биздин байестер уткузуп алгандан кийин кайра эле бойго умтула беришет. Ариетке чалышып сүйлөшкөнбүз, психологический аз-маз дем алып. Себеби мен Россияда көп жүргөн үчүн орус байестердин настроюну билем. Алар уткузгандан кийин же уткондон кийин кантип восстановление процессин өтүшүнү, анан өздөрүн лечение кылып эме кылган, ошого Ариетке да ошол эле советимди бердим. Дем алып, жакшы настрой менен кийинки орозодон кийин ошол эле Беркут Янкингстын рейтинговый боюна жакшы кайтып келишин тилектешмин.
ошентип соглашение келдик, буюрса орозодон кийин көрөсүздөр Ариетти. Буюрса Ариет Бекишевди биз кайрадан чоң аренадан күтүп калабыз. Себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө мушкерлердин саны көп, бирок алардын ичинен айырмаланып турган мушкерлер дагы албетте саналуу деп айтсак дагы туура болот. Анан мен сөзүмдү жыйынтыктап кетейин. Ошол күндүз иштейт, кечки мал матч чыгат. Бул албетте чоң тоскоолдук жаратат спортчунун баягы өтө күчтүү болуп тек гана бир нерсеге максат коюусуначы. Башында дагы баягы моралдык жактан, психологиялык жактан дагы көп нерселер өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан гана сизге бергеним. Анан сиз баягы мушкерлер менен келишим түзүп жатканда ошол нерсеге басым жасайсызбы? Же ал профессионалдуу мушкер болсо болгону? Жок, биринчи мушкер менен негизи келишим түзгөндөн мурун жакшы таанышып өтөм. Кандай мүлөс, кандай положениясы, каерде иштейт, жакшы таанышып, сүйлөшүп, кандай адам экенин билип, анан кийин келишим түзбөсөң, келечекте кыйынчылыктар түзүлүшү мүмкүн, адамды жакшы билбесең. Ошого ар бир боецим өзүм досумдай дегенде, өзүмдөн инимдей дегенде эле көрүп, өзүм байкемдей көрүп эле колдон келген жардам берип, колдон келген спонсорлорду издеп, кай жерде болбосун, ошол эле аракет кылып жүрөбүз. Азырынча пока мамлекеттен жардам берилмейинче өтө кыйын. Себеби дегенде Россияда Союз ММА деген ошо сүйүүчүлөрдүн уюму бар, өзүңөр билесиздер. Ал жерде Россиянын чемпионатында 3-чү местага отурсаң, уже сага зарплата, экинчи местага зарплата, биринчи местага өтө жакшы зарплата мындай. Сомго 100 миңден айга бере турган зарплата, то есть спортсмен алат. Стипендия, то есть только спортко настрой койдурат. Ошон үчүн алда биз сурообузду өзүнүн мамлекетке бериш керек. Мега аларда результат көп, биздики результат жок. Биздикилер ошол эле иштеп жүрүп, спортко настрою 30% берилет, калганы ошо үй бүлө тирикчилик менен өтүп кетет. Аларда настрой только спортко болот десем. Ошол. Анан баягы көптөгөн Алтынбек Мамашев деген да мушкериңиз бар, сиздин командаңызда эл аралык мелдештерде чыгып жүрөт. Анан ошонун акыркы беттеши Вефте болду, ага чейинкиси Орусияда болду. Ошондо баягы алып баруучу сурады, кыргызстандыктар эмне үчүн мынчалык көп баягы машыгып көп мушкер болосуңар депчи. Анан ошондой эле суроо бергим келип отурат да. Эми орусиялыктар ошондой айлык алып, анан ошентип чыгып атса, биздикилер күндүз иштеп түндө машыгып да чыгып атканы бул эмнеден деп ойлойсуздар? Бизде баягы стимул боло турган агаларыбыз көппү же кандай? Стимул боло турган агаларыбыз деле көп. Бизде өзү ушу спортко ММА спортуна жакыныраак калып келебиз өзү. Негизи айтканда, ошо Алтынбек айткандай, наши деды были воинами, поэтому мы воины дегендей. Ошого экинчиден дух, адам спортсменде дух болбосо аябай кыйынчылыктар жаатышы мүмкүн. Спортивный дух всегда көп нерсени чечип коет, характер. Ошо көп боецтерибиз аз эле условия менен ошондой жерде, мисалы ошол эле турнирде Жалынбек деген боец урушкан, көргөнсүз эмеспи? Ошо Али Дикаев деген аябай күчтүү чечендик боец менен урушкан. Ал Шердога азыркы убакта 8 победа, 1 поражение. Ошол боец менен кандай десем, өзү жаш бала болуп туруп, жакында эле спортко 2 жыл болуп тур, акырыгача урушуп, элдер разы болуп кеткен, жакшы болуп, аз эле жетпей калган улуп кетишине. Ошого чечендер дагы раздевалкага келип, кыргыздар башкача келесиңер ушу. Силер менен түшкөндө эле аябай жүдөйбүз деп тамашалашып келип, ошо көбүнчө дух дагы чечет деп ойлойм. Жакшы, анан биздикилер менимче өтө көп кызыгуу да бүгүн. Мисалы, мен кызыксам, менин артыман дагы бир досум тартып барып ошентип эле абдан көп мушкерлер. Бизде аябай көп өзү фан группалар болот эле. Ошол эле биздин мушташкан мушкерлер, мисалы, Украинада Актилек мушташкан турнирде, ал жерде өзүнүн главный боецтери бар, мындай айтканда звездалары бар. Ошол звездалардын бойлоруна 2-3 миң эле просмотр болот YouTube'дан.
ак тилек мушташканда 50 000 просмотр. Организатор чалып айтат, силерде аябай фанаттар көп, эл поддержка берет экен, көп фанаттарыңар көп экен, биз таң калдык ошого деп. Ооба, чындыгында мен биз баягы акыркы жылдарда эле кызыгып, мен делечи. Анан кийин изилдеп көрсөм, сиз айткандай М1деги эң күчтүү мушкерлердин баягы YouTube'дагы же башка тармактардагы көрүндүүлөрүнө караганда Абдыбайыт уулу Бусурманкулдун беттеши аябай көп көрүүчүлөр топтогон. Туура. Бул албетте кыргызстандыктар аябай кызыгат дегенди түшүндүрөт. Казакстандыктар дагы булардан кем калбайт. Жок, кем калбайт. Казакстанда биринчиден казак эл өзү көп, канча миллион, 16 миллион бул. Биз деле алардан кем калбайбыз, фан группабыздан. Ооба. Биздики дагы ушундай колдоп турганда мен оюмча жакында Кубаныч мырзадай белдүү жигиттерибиз чоң ийгиликтер менен багынтып бизди кубантат деген ишенимдебиз. Анан сизге дагы бир суроо бергим келип отурат. Сиздин оюңуз боюнча кыргызстандык кайсы мушкер качан UFC сыяктуу дүйнөнүн эң абройлуу рейтингдүү уюмунда беттеш алып барышы мүмкүн? Аябай жакшы суроо. Көп ушул суроону мага социальный тармактарда беришет, интернетте беришет. Мындай айтканда, азыр жана эле айтып кеткендей, Шердок деген нерсе көп деле маани бербейт. Жакшы, конечно, когда Шердок у тебя көп болгон жакшы, бирок мировой рейтингде дагы эле айтып кеткендей, дагы эле күчтүү боецтерди утуш керек. Аты бар боецтерди утуш керек. Ошондо биздин боецтер мировой рейтингде канча өсүшө, ошончо шанс көп. Ошого UFC'ге пока ким барышыны деле айтат, Рафаэль Физиев барышы мүмкүн, себеби ал биринчиден зрелищный, экинчиден жакшы организацияда, жакшы нокауттарды, жакшы бойлор көрсөтүп жатат. Оюмча, эгер эң көп шанс азыркы убакта Рафаэль Физиевде. Жакын аралыкта барышы мүмкүн. Да, барышы мүмкүн. Ушул эле суроону сизге да бергим келип турат. Эми сиз дагы бүгүн бизде коноксуз. Сиз эми мушкерсиз. Балким мен эмки жыл барам деп деле айтсаңыз болот. Бирок өзүңүздүн баягы реалдуу оюңуз боюнча. Поезд. Азырынча мына биз биринчи максатында гран-прини утуп, анан кийин азыр эсиби деле мировой рейтингде 3-чү болуп турат да. Эми Ал жак деле жаман эмес. Ал жак, ал ошо эми да, азыр биздин уровень, эми биз Кыргызда эми өсүп атабыз да. Эми мына гран-прини утсак, эсибин өзүнүн основной картына контракт түзөт да. Эми гран-прини уткандан кийин эсибиде деле ошо UFC'де, как UFC'де деле боецтер, каттуу боецтер көп эсибидечи. Ошо эсибинин главный бойлорун утсак, андан кийин бизге UFC'де мындай шанс болот го деп ойлойм мен. Жакшы. Демек, жакында деп коелу. Жакында буйруса биздин мушкерлерибиз ошол дүйнөдөгү эң абройлуу мелдеште өздөрүнүн күчүн сынайт деген ишенимибиз бар. Ал эми урматтуу мекендештер, ушул жерде айтып өтөйүн. Лалов уюлдук тиркемеси арена программасынын расмий өнөктөшү уюлдук тиркемени көчүрүп, сиздер өзүңүздөрдүн иштериңиздерди оңой бүтүрсөңүздөр болот. Эми акырындап мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы жакындап барууда, арасына абдан кызыктуу болду деген оюм бар. Мен да бериле турган суроолорума жетишпей калдым тилекке каршы. Буюрса дагы бул боюнча сүйлөшөбүз. Сиздерге эркин микрофон берейин. Жалпы кыргыз элине жаңыдан өсүп келе жаткан жаш спортчуларга чыгып жүргөн өзүңүздөрдүн баягы мушкерлериңизге деле айтып өтсөңүз болот. Акыркы сөз эмнени кааласаңыз. Биринчиден жаштарга айтып кетчү нерсем, спорт менен машык кыла, спорт эч качан зарар тийбейт. Ошол эле бокс, борьба, ММА бул жана бир адам айтып кетмекчи, өзүңдө жүргөн оружие, то есть дайым өзүңдө жүргөн бул бир курал болот, өзүңдү коргоого, башка нерсеге. Спорт эч качан обязательно спортто тренировка кылып, результат берип, ММАга чыгып кылыш керек жок. Өзүң үчүн тренировка кылып жүргөн бул всегда полезно деп ойлойм. Экинчиден, ММА сүйүүчүлөргө айтып кетчү нерсе, дайым биздин боецтер уткузабы, утабы,
дайым ошолорду поддержка кылып кетишиңерди тилектешмин. Себеби боец утулганда мен өзүм дайым алдында болгом, көп боецтин алдында болгом. Алар эл сүйлөсө, элдин сөзү жаман экен, психологически аябай сынып кетиши мүмкүн экен. Көбү спортто ташай берет. Ошого эл колдосо, биздин боецтер буйруса көп результаттар көрсөтөт. Ошого айтып кеткен нерсем, дайым боецтер уткузса да, утса дагы дайым алдында болуп колдогула деп. Жакшы сөз. Мен эми кыргыз элиме биринчиден ушу тынчтык болсо, анан кийин келечекте жаштарга айтарым, мына спорт менен машыкла. Эми бизден кийинкилер уже, бизден кийинки уровеньдер азыр баардык болуп калды да. Уровеньдер деле мындай условия деле болуп калды. Мурунку бизден чоң агаларыбызга баягы тренировка кылайын десе, залда эчтеке жок, бир грушадан башка. Азыркы учурда эми заманбап болуп калды да. Эми жаштарга айтарым, тренировканы кылып, ушу чоң деңгээлдерге жетишкиле дейм. Ошо. Жакшы, сизге дагы ушул чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса, ушул жерге баягы гран-принин кубок береби, кубок берсе керек. Кур берет. Куру менен келип дагы жакшы маанайда жолугушабыз деген ишенимиз бар. Ал эми Марат мырза, сизге дагы чоң рахмат. Мушкерлерди Кыргызстандын жакшы спортчуларын эл аралык аренада чыгарып жүрө бериңиздер. Сиздердин жумушуңуздар чынын айтыш керек өтө баалуу. Аны спортчулар бизден дагы өтө жакшы билсе керек. Эмне дейбиз, иштериңиздерге ийгилик, буйруса дагы ушул жерден жолугуп маектешкенче. Ал эми урматтуу мекендештер, ошентип Арена программасы дагы жыйынтыкталып калды. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.